Эми мен айттым эле азыр баягы конокко келгендер көп экен. Мен чакырган эмесмин чын эле. Азыр мына Фархат деген жигит Жумгалдан келиптир. Өзү келдим дейт. Азыр эми бербесек мени урушуп атат. Ушул эки сөздү 1 минут убакыт бердик ушу. Азыр Фархатка берели, анан ошо менен баарыңар кечирип коюңуздар, баарыңар жашылгансыңар. Дагы көп убакыт болот сүйлөгөнгө. Ошондо сүйлөйбүз. Ошон үчүн Фархатка кол чаап коелу, мына Жумгалдан келиптир. Фамилиясын эметпегем, кечирип коюңуз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, айтылуу Арашан Кой Таш элинин мекендеш туугандарым. Мен Жумгал районунун Башкулганды айылы Мускал Өмүрканова, Шатман Садыбакасов деген элдин уулары чыккан айылдан болом. Мен бул нерсеге баягы барган кадамдардын себептерин айтып кетейин. Бүгүнкү күндө мына Алмаз Шаршеновичтин бийликти өткөрүп бергенден кийинки 1,5 жылдык Сооронбайдын өткөрүп аткан бийлигине абдан нааразымын. Себеп дегенде мыйзамсыз талааларды уюштуруп, Кыргызстандын кепилдиги, ар бир жаранга болгон кепилдиги конституция мыйзамдарды тебелеп тепсеп, өздөрү каалагандай калчап атканына күбө болуп атабыз. Бул жөнөкөй жаран болсо да бир жөн дүйнө жүзү тааныган биздин улуу урматтуу экс-президент Алмаз Шаршеновичка жазып аткан иштери далил болуп жатат. Кошуна элдерге илгери башыбызды көтөрүп, мындан 5-6 жыл мурун казак, өзбек, түрк элдерине башыбызды көтөрүп келген Алмаз Шаршеновичти тебелеп тепсек, уят кылып атат азыркы бийлик. Абдан уят кылып атат. Баягы жаман үйдүн төрүн коногу бийлейт дегендей, сырттан келген элчилердин кылып аткан мамилелерин көрүп атабыз. Керек болсо ошолордун башчыларын ордуна койгон Алмаз Шаршенович. Кечеки мына көрдүк өз көзүбүз менен жана элчинин кылганын. Бир эмес 2 жолу поступка жасады. Дуктар жетишмес андайга Алмаз Шаршеновичтин учурунда. Бүгүн мына ошолордун дуктары жетип атат. Бул башка мамлекеттер бизге басымдуулук кылып келет деген нерсенин үлгүсү деп эсептейм. Ошол эле учурда жанында жүргөн жана Иса Өмүркулов дегенге абдан нааразы болуп калдым. Ушул эле айылдын Ысык Ата району Чүй, кең Чүйдүн уулу кулуну ошол кишиче ушунча жыл жанында арам болуп жүргөндө мен абдан таң калдым да. Өзү таза экен. Кече мына интернетте чыгып атат. Иса Өмүркуловдун 1000 жылкысы Кочкордун жайлоосун тебелеп өттү эле, жайытыбыз талкаланды деп. Бул факт. Потому что мен өз көзүм менен барып көргөм. Карагай булак деген айылда Ысык Атада 3 сарай бар. Меринос койунан 2000ди кармайт, Кисар койдон 1000ди кармайт, 1000 жылкысы бар экен, чын. Бул кимдин акчасы? Бул эл журттун акчасы. Ал бизнесмен эмес, өмүр бою бийликте жүрүп байыган, биздин жон терибизден шыпырып, шылып атып топтогон байлыгы. Аны эмне карашпайт? Бул мисалы үчүн Алипбек Жекшенкуловдун учурунда баласы хулиганчылык кылып, атасынын пистолети менен башчылык кылды эле Алмаз Шаршенович ордуна койгон. Ошол кылган иш үчүн. Анын баласы служебный мэриянын машинеси менен барып туруп 3 адамдын өмүрүн алды. 3 адамдын өмүрүн, балдарды жетим калтырып, ата-энени сыздатып. Карапайымга шаардын айланасында, Агөргө, Агордо, биякча Сокулук тарапта бир ушундай бир 4 комната бөлмөсүн менчиктештире албай, жерге жетпей жүргөндө Алмаз Шаршеновичтин аркалуу жарыяланган мораторияны жер боюнча көзгө илбей туруп, Ататүрк паркын тоногон саткан Иса Өмүркулов. Эмне үчүн жооп бербейт ага? Мен ошол кишиге абдан нааразымын. Бүгүнкү күндө мына Ак үйдү чын-чынын алганда чимкилик тагылдык, какырык тагылдык. Баягы ачуу сөздө да арам жок. Кечирип коңуздар, Ак үй эмес, Бог үйгө айланып калды ал 3. Кадыр баркы кетти. Ушул жерде биздин тарапта турган 5 гана киши, биздин тарапташ мына Анвар байке, Асел эже, биздин Карамат эже, Мадимин байке, ошолордун аркасынан Ак үй болуп турат. Чын-чынын айтканда. Калгандары бүттү. Баарыбыз көрдүк кимдин ким экенин. Улуу элде бизде Кыргызда катуу бир жөнөкөй намектор болгон да. Мына биз баягы эт таласында чоңойгон балдарбыз.
ар бир устакан өзүңүздөр билесиздер, сый, жай, ордорду менен берилет. Ар бир улуу киши устакандан таанылып калат. Кээ бирөө сакал коюп алса, тигинден улуу деген менен устаканды тартканда тигил улуу экени билинип калат. Илгери күнжилик дегенде ал устаканга тартчу эмес. Күнжилик бир айылда бир конок тосулса, күнжиликти тартканда ошол күнжиликти алган киши куугунтук алдык деген түшүнүк болчу. Мени бул айылдан көчүп кетсин деген намектү берди дечи күнжилик менен. Мен Иса Өмүркуловго күнжилик тартуулайт элем. Чын. Ага караганда мына түндүктөн болсо да биздин эжелерибиз ыраазымы мына өзбек калкына болот Анвар байкебиз. Бир тууган кишибиз. Канча жылдан бери бага каныбыз биригип калган. Ыраазымын, абдан ыраазымын ушул кишилерге. Кандай болсо дагы өзүнүн позициясын бербей, таза экенин, ак экенин көрсөтүп жатышат. Ошол Иса Өмүркуловго караганда ушул кишилерге учат тартканга милдеттүүбүз ада бой. Чын-чынында. Кырдаал жаман. Бир адамды ушунча жерге тем более таанымал адамды ушунча жерге жеткирген бул жогорку кеңеш менен Сооронбайдын саясаты болуп атат. Кепилчилик жок. Бизде конституция азыр иштебейт, мыйзам иштебейт. Мыйзамсыз мамлекетте келечек жок. Айланайын жаштар, келечексиз мамлекетте жашап атабыз 1,5 жылдан бери. Муну биз токтотушубуз керек. Токтотушубуз керек. Мен өзүм 5 балам бар. Интернетте мен көбүнчө Алмаз Шаршеновичти болушуп, биздин 5 депутатты болушуп, өзүбүздүн чуркап жүрүп шайлаган депутаттар менен уруша баштадым. Элвира Сурабалдиева, жанакы журналисттер бизден барган, Жанар Акаев дегендер киши эмес экен буларчы. Чын-чынын айтканда. Адам деп да айтыш мындай болбойт. Строкова дегендер. Чын, буларды мен көрөйүн деген көз жок калды. Илгери Алмаз Шаршеновичтин учурунда мына 5-6 жыл мурун мен Алато Кежи деген новостини үзбөй көрчүмүн. Аз көрөйүн деген көз жок, мен телевизордо апрелди көрөм болду. Башка жакта жалган калп ушак. Токтотуш керек муну. Ошол жерден мен көрүп жатып, чып-чынында мен деле өз окатымды кылып, бир үйүмө нан ташып, убактымды үйгө коротсом деле болмок. Бирок балдарымдын келечеги үчүн, мыйзамсыз мамлекетте жашап атканыбыз үчүн мен ушуга кайыл болуп, ушундай бир көрмөксөн сыяктуу мамиле жасагым келген жок. Мен наоборот келип туруп айтчу жерден айтып алайынчы дедим. Мен жалпы элге айтат элем. Ушул мыйзамды кабыл алып, Алмаз Шаршеновичти дагы төбөлөп тепселей турган учурлар алдыда келатат. Бүт заказ менен болуп атат, көрүп атабыз. Эртең генеральный прокуратура иш козгоп, Алмаз Шаршеновичтин кол тийбестик макамын алчу болсо, ошол күнү ак үйгө барышыбыз керек. Жаштар, мен ушуга үндөйт элем. Ташиып секирген забордон биз да секире алабыз. Мындай бийликтин кереги жок. Мындай максатсыз, келечексиз башкаруунун кереги жок. Сооронбай Жээнбеков кетсин. Чимкирик депутаттар тезинен кетсин. Мына кече күнү информация тарады. 200 спецназ келиптир Оштон. Шоско деп. Ошолор менен Алмаз Шаршеновичти алабыз деген ниети бар экен. Булар деген от менен ойноп атат, түндүк менен түштү кайраштырып туруп, гражданский согушка барган жатат. Биз 200 жокерден коркпойбуз. Элдик кошундар бар. Сакчы, ар кандай 40 жоло деген кошундар бар. Ошол жигиттерге айтат элем, көздүн карегинде Алмаз Шаршеновичти сактайлы. Мына дагы бир айтчу нерсем, баягы алыскы туугандан жакын кошу деп коет. Айланайын туугандар. Ушул жердеги Алмаз Шаршеновичтин жердештери, бизге караганда сиз абдан чукул жашайсыздар, жакынсыздар. Көздүн карегиндей аманат катары тапшыралы, карап тургула. Эптеп байланышсаңар, келебиз жардамга. Сөзсүз келебиз. Жогорку кеңеш тарасын, Сооронбай Жээнбеков кетсин. Мен Сооронбай Жээнбековду Алмаз Шаршенович менен Сапар Исаковдун түрткүсү үчүн ошолордун мамилетке жасаган
ийгиликтер үчүн дагы уланат кыргыз көчү. Кудай буйруса оңолобуз деген тилек менен шайлагам. Мен добушумду артка алат элем мүмкүнчүлүк болсо. Керек болсо, мына айтып атат. Мени эл шайлаган, мен элдик президентмин. Жалган. Бул керек болсо Бабанов эмес. Бул Бабанов эмес, Акшумкардын лидери Темир Сариевди ашып өтө алмак эмес бул киши. Ачык сөз бул. Ачык сөз. Бул 3%-тик электорат менен айлык өтпөй турган киши бул. Муну билбейт деп атабы? Керек болсо мен ушул 10 сегиз деген Ак Ордодогу шайлоо немесинде иштегем. Шайлоочуларга баргам мен. Именно Сооронбай Жээнбековду колдоп. Мен шайлабайм дегендер болгон. Мен андан көрө Бабановду шайлайм. Мен андан көрө тигини шайлайм, муну шайлайм дегендер. Айланайындар шайлап койгулачы. Алмаз Шаршенович келечекти түздү. Жаш балдарды алып келди. Күчтүү технократтар келди. Азыркы заманбап технология менен тез өнүгөбүз. Кийинки президентибиз Сапар Исаков кача Сапар үчүн шайлап койгулачы дегенде макул деп барып голос бергендер эдин. Азыр мени сөгүп атышат. Урматтуу ошол шайлоочуларым, силерден да кечирим сурайм. Менин биринчи талабым мыйзамсыз мамлекетте азыр жашап жатабыз. Мыйзамсыз кадамга өздөрү түрткү болуп атат. Керек болсо мыйзамсыз кадам менен Алмаз Шаршеновичти сактайлы. Единственный бир киши. Канакай азыркы бийликке учурунда Атамбаевдин учурунда баары сүйлөөчү, каалагандай сүйлөөчү. Оозу ошту карап, башка жагы чүйдү карап, каалашча сүйлөөчү. Чын. Эч кимге эч кандай куугунтук басым болгон эмес. Канакай азыр сүйлөп аткан Бекназаров. Канакай Акшумкардын лидери. Канакай ошондогу оозун чойгондор эмне үчүн сүйлөбөйт азыр? Анткени коркушат. Анткени саясий репрессия бул жерде болуп атат. Булар бут тоскон кишини алып барып ГПМ менен камап, мыйзамсыз иштерди козгоп, жок кылып жатат четинен. Булар ошондон коркуп чыкпай калышты. Единственный бир киши мамлекет боюнча каршы чыгып аткан Алмаз Шаршенович. Биз бул кишини колдоп, ушул кишинин акылы менен, бирок биздин колубуз, жүрөгүбүз менен алышыбыз керек бийликте. Мен коркпойм чын-чында. Коркпай калдым. Негиз коркчумун, усе коркпай калдым. Анткени мен бала чакамдын жана мамлекетимдин келечеги үчүн гана корком. А бирок Сооронбайдан, Сокеден коркпойм, Соке сенден. Алшалар, Фархат, рахмат.